Мынакей урматтуу шаардыктар менен кармап сүйлөйм. Канча иштейм мен билбейм. Урматтуу президент ишенип жөнөттү. 3 ай иштейм, 5 ай иштейм, канча иштейм, пешен жазган иштейм. Бирок мен силерге сөз берем, 6 айдын ичинде результат кылам. Салива көчөдө 4-чү, 2-чи, 4-чү, 6-чы, 8-чи, 10-чу аптада, анан 17-чи аптада өзгөчө этаж. Анан 17-чи аптада 136 квартира экен. Санжы жок, суу жок. Баары жолу түшүп, эшикке сыртка түшөткөн дагы, сырттан ажатмасы сыртта экен. Алдары баары аварийный акыбалда ушуга катуу көңүл бурсаңдар. Биздин Ош көчөсүндө 5 кабаттуу үйлөр бар, 3. Бир жеке бизнесмен 2 жылдан бери ошол 2 доомдун ортосунда 9 этажда үй салам деп биздин тынчыбызды алып атат. Себеби ал жерде 2 доомдун ортосу 30 метр жер. Андай 9 этаж үй түшсө биз жашабай калат. 2024 жылдын 14 июнунда шаар куруу корутундусун алган. Декабрда экспертизанын корутундусу чыгып, ал жерге 2 башына 9 кабаттан турак үйгө уруксат алынган. Бирок азыркы мезгилде курулуштун реестрине каттала элек. Иштеген адамдарды үйдүн алдына машинаны тыгып коюп коюшат. Биздин жителдин машиналары жолдо турат. Биз айтканбыз, гараж коюп бериңиздер деп, гаражга акча бөлүнгөн жок. Биз проекти менен кылып берген. Кечке мал келсек, места жок. Же милисакананы башка жака жылдырып бериңиздер. Же бизге гараждар алынганда мурунку мэр салып беребиз деп алдырган месталары бар. Дайыр проекти келген. Былтыркы 2024 жылдын апрель айынан баштап ар бир жашоочуга 10 сомдон акч төлөм кошкон. Ошо төлөм дворник беребиз, силердин тазалыгыңарды аябай сактайбыз дешкен. Мына элдин баары күбө. Алар ошол апрель айынан баштап эми көрүнүктүү көчөлөрдү кичине 10 күндө, 20 күндө бир жыйыштырып коюп атат. Калган жерлерде тазалыктын дворниктеринин дайыны жок. Бизден киргенде, Салива көчөсүндө биздин киргенде жолубуз өтө начар. Анан биз мировой рекордко чыкканбыз да. 13 дом, 12 дом. Анан ишкана менен экинчи неме кошулган үчүн 13 дом бир урунага мусор төгөбүз. Мировой рекордбуз. Толтура көйгөйлөр ушу муниципалдык ишканалардын жакшы иштебегендиктен келип чыгып атат. Сиз бир эле өзүңүз чуркабай буларды да тепкилеп иштетиңиз. Себеби булардын функционалдуу неме милдети бул. Булар ошол үчүн акча алат. Анан зеленхоз менен тазалыкка өтө көп претензиябыз жана айтылып кетти, ошону да эске алыңыз. Негизи тазалык боюнча шаарда көйгөйлөр аябай көп. Биз моюнга алабыз. Мына Манас Ата кичи районунда өтө көп. Мисалы жер маселеси, мисалы азыр жаңы үй курулуп аткан маселелери, мисалы мына жаңы домдор курулуп атат. Бир дагы контейнер площадка койбой туруп, мына эски жерге таштап атат. Аны баарыбыз моюнга алабыз. Себеби көрүп атасыздар, адам көбөйүп атат, бирок ошол эле мусор контейнер ошол жерде турат. Мен дагы аябай көп сунуштарын бергем. Светтин лимити алынган, рейске. Светтин лимити алынган деди, бирок олорго 1300, 1500дөн келиптир да. Бул глобалдык немеде мисалы. Чынбы? Бул тарих боюнча 30 апрель 2024 жылы 61 приказдын негизинде бизге келген. Ал 700 киловаттка чейин бөлсөм 11 тиын, 700 киловаттан ашкандан кийин 30 күндүн ичинде 2 сом 39 тыйындан болот. Бул боюнча биз эсептейбиз, бул боюнча компьютерге база автоматически показаниያን алганда күнүн саатына чейин эсептеп чыгарып берет. Эрги суу тараптан келгенде жамгыр жааганда ошол жерден биз жамгырдан башпай калабыз. Биздин домдун алдын сел каптап кетет. Ушуга арыктарды тазалатып чоңойтуп берүүңүздөрү суранам. Машинаны эки тарап коюп коет. Окуучу балдар чыкканда машина менен аралашат. Былтыр 2 баланы уруп кеткен. Жол тар, аерди жана сарбашып финошкол деле. Камокторду токтот деле. Кеткенден кийин ал дагы токтоду жок. Талапка жооп берет деп мен ишенип, законго мыйзамга баш ийип, мен 500 000 кредит алып алгам. Навайкана эми ошону оңдоп түздө десеңиздер, оңдоп түздөн 2 колумда кичинекей балдарым бар. Эми анын кредитин кантип төлөйм? Азыр бүгүн сноско кылып атасыздар. Биздики соц контракт алгандар. Биринчи балалакча, ооба. Экинчи ФАП.
Анан үчүнчүсү ички жолдорубуз. Бала бакчабыз жыланчылык быйыл жайында 1,5 айга токтоп калды. Кандай бүтүлүп, кандай неметти билбейбиз. Ош районунда бир Ош Ойл деген заправка бар. Ушул күнгө чейин 25 жылдан бери какшап келатабыз. Айланасында базар бар. Жашоочулар көп кабаттуу үйлөр бар. Жанында ресторан бар. Ортосунда заправка бар. Нар көйүздө космонавттар эс алуу жайы бар. Бер көйүздө Чынар эс алуу жайы бар. О жерде отурсак дагы бензин жытап отурабыз. Биз жатаканалар боюнча азыр өзүңүздөр билесиздер, бизге атайын тапшырма берилген. Реновация боюнча атайын пилоттук долбоордун жобосун иштеп атабыз. Мына ошол ишке ашырылгандан кийин сиздердин маселеңиздер да сөзсүз түрдө каралат. Турсунбаева көчөсүнүн ямышный иштерди аткарабыз. Жасайбыз, эми азырынча ямышный иштерди жасап турабыз, анан да капитальный жолду жасоого аракет кылабыз да. Айтпадым беле мен силерге, ошол эле маселе. Жол, тротуар, садик, мусор. Башка маселе жок да. Ушуну постепенно этапты чечип келгенде ушундай силер менен ажылдашып кыйкырып ушпайт элек. Муну жыл сайын бир 2 көчө, 2 тротуар, 1 садик жок дегенде бир 2ден 3төн ушундай проблема чечип турганда ушундай болбойт болчу да. Жана жаран деле карабай койсоң ырбап кетет го. Ошондой маселе болду да. Бардык жерге барсаң ушундай маселе. 3 көчө асфальт сүйлөштүк, 3 көчө. Анан дворлорго бир 10 метр беребиз да, жана игральный площадка. Ой, жана балдар ойнай турган площадкадан 10 кылып берели. Быйыл ошо менен токтотолду. Болобу?